Саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен эфирде учур маселеси көрсөтүүсүнүн дагы бир чыгарылышы. Быйыл республикасын мамлекеттүүлүгүн негиздөөдө, мамлекеттүүлүгүнүн өнүгүшүндө өзгөчө салымы бар. Элдин арасында Кыргызстандын биринчи президенти деген легендарлуу аты бар. Белгилүү коомдук мамлекеттик ишмер Абдыкадыр Орозбековдун 140 жылдыгы белгиленген турат. Биз бүгүнкү маегибизде мына ушул легендарлуу адамдын өмүр жолу, ушул өзүнүн жашап өткөн өмүрүндөгү ишмердүүлүгү жөнүндө сөз кылалы деп олтурабыз. Студиябызга ушундан улам тарыхчы, тарых илимдеринин доктору, профессор, белгилүү мамлекеттик коомдук ишмер Досбол Нурулун, ошондой эле белгилүү тарыхчы, президентке караштуу Мурас тарых фондунун директору Кыяз Молдокасымовду чакырып олтурабыз. Анан кийин урматтуу телекөрүүчүлөр, дагы ошол маек башталып кете электе эскертип айта турган нерсе, бул студиядагы биздин сөз эфирге түз чыгып атат. Ошондуктан өзүңүздөр телефон менен кайсы учурда болбосун чалып, биздин маекке аралашып кетүүгө мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. А телефонубуз болсо сиздерге башынан белгилүү 67 11 41 телефону. Ошондой эле LFM радиосунун угуучулары дагы биздин маекке түз ортоктош болуп атышат. Сиздер дагы ушундай эле телефон менен биздин студияда отурган меймандарга өзүңүздөрдүн суроолоруңуздарды берип, же болбосо сөз болуп аткан инсандын өмүрү ишмердүүлүгүндө бир айтып кое тургандай, эскертип, эске салып кете тургандай бир жагдайлар болсо, ушул кырдаалда дагы сөзгө аралашып кетсеңиздер болот. Эмесе маекти мындай эле баштасак деп атам да. Биз адатта Абдыкадыр Орозбеков жана сөз кылганда 25-жылы ошол жанагы Борбордук аткаруу облустук Борбордук аткаруу комитетине төрага болгон учурунан өйдө карата айтып кетишет да. Ошол мисалы 25-жылга чейин Абдыкадыр Орозбеков 34 жашка чыгып калган, такшалган, мындай бир ошол кезде ошол куракта бир болуп толуп турган жигит болгон экен да. Ушул 25-жылга чейинки өмүрү ишмердүүлүгүнөн кандай кабарыңыз бар? Эми тарыхчы катары бир жагы, экинчи жагы ушу биздин өлкөгө салым кошкон 20-жылдардагы мына революциядан кийин, Октябрь революциясынан кийин ушу 40-жылга чейинки биздин аталарыбыз баягы булардын азыр көптөр тарыхын билүү милдеттүү бир жагы. Экинчи жагы Абдыкадыр Орозбеков бул киши албетте баягы жөн эле 25-жылы курултайда шайлана калган эмес, ага чейинки эмгеги эске алынып, кызматы эске алынып, кыргызга болгон басмачылар менен күрөшүү мезгили эске алып, ушу совет бийлигин орнотууга, чыңдоого активдүү катышкандыктан бул киши ошо ага чейин бир топ этаптарды басып өткөн. Андан кийин ошол эмгегин эске алып туруп, ошо 25-жылы аткаруу комитетинин председательдигине шайланган. Эми негизи бул киши жашынан чыйрак өскөн, ошол анча-мынча эл аралап биз дагы ошол 60-жылдардагы, 70-жылдардагы актив аксакалдардын эсинде болгон угуп калчумун мен деле. Ошол мезгилде бул киши аябай кыйын киши болгон деп айтышат. Мыкты киши болгон деп айтышат. Жаш кезинен абдан чыйрак өсүп, анан турмуштун айынан булар азыркы Окна, Булазыр Орозбеков айылы болуп калды. Бул мезгилинде ал айыл мени депутатта кылып шайлаган жогорку кеңешке. Анан Фергана өрөөнүнө жакын, Ферганага колу жетип турат. Турмуштун айынан бул киши ошол Ферганага барып, биринчи элге аралашып, жана өзбектерге, ал жерде көп улуттуу эл болгон, Фергана шаары болгон, башка улуттар менен аралашып, Навай канада навайчы болуп иштеген, навайчылыктан
анан кичине пикир келишпестиктер болгон, ошо жетектей койгон ошол жердеги иштеген кызматчыларды. Андан кийин Андижанга барган, Андижанда да бир топ жыл иштеп, ал жерде дагы жана 16-жыл боюнча анан жанагы бир топ агитациялар жүргүзгөндүктөн бул кишини камаганга аракет кылган. Бирок көтөрүлгөн эл именно ушул кишини бошотуп алган кайра. Анан ал айлаш кеткенде кайра тиги Ферганага келген. Ферганада да болуп, кийин 17-жылы бул киши тиги активдүү революцияны колдоп, анан ишке ашырганга ошо түштүк региондо Фергана өрөөнүндө эмгеги сиңген. 18-жылы ВКП-нын катарына өтөт. Ошо күрөшкөндүгү үчүн азыр толук маалыматым жок, унутуп атам. Бул күрөшкөндүгү үчүн сыйлык алган. Абдан баалуу сыйлык алган ошо 19-жылдардын тегерегинде. Значит, бул киши жашынан ошо аралашып 24, өзүң айтып атпайсыңбы, 24 жашында теги 25-жылы 34 жашында. Бул уже толуп турган мезгили чындыгында. Акылы абдан терең болгон. Ушу тубаса кемеңгер киши болгондуктан аты дагы кийин ушу жетекчилердин арасында Аксакал деген атка конгон. Бекерден Аксакал деп эме кылган эмес. Анча мынча проблемалар болгондо Аксакал менен кеңешели, Аксакалдын да оюну кал деп мамлекеттик иштерде ушу кадыр баркка ээ болуп жүргөн киши. Биринчи профсоюз уюмун түзгөн шатыр айтышат. Анан Фергана өрөөнүндө совет бийлигин орнотуудагы активдүү эмгек үчүн жогоруда Досбол Нуриевич айтып аткан алтын белги сыйлык менен сыйланган экен да. Андан кийин ушул жанагы басмачылар менен күрөшүү, ошо кечтеги турмуштун өнүгүшү, кырдаалы ушундай кетти да. Андан ары сөздү улантсаңыз, бул жанагы забастовкалардын биринчи активдүү мүчөсү, ошолордун кийин уюштуруучусу болуп, анан биринчи жумушчу профсоюздорун түзүп, анан аскерде кызмат өтөгөн деп айтылат да тарыхта. Чын эле Абдыкадыр Орозбеков бул өтө кызыктуу тагдырды баштан өткөргөн. Азыр Досбол агай айткандай, бул ушул Октябрь революциясына чейин эле өзүн лидер катары көргөзө алган да. Фергана облусу бул Түркүстан генерал-губернаторлугунда эң калк көп жайгашкан өзгөчө область болчу. Анан ошол областтын Борбор шаары, Фергана шаары, кийин Скобелев шаары болуп калды. Бул шаарда орустар, татарлар, армян, башка көп улуттуу элдин өкүлү жашачу. Анан кичинекей бир уезд эмес, областтын борборунда бул ошо катардагы жанакы набайчы болуп ошол жерде көп эмгектенген. Ал мезгилде мына Фергана өрөөнүндөгү кыргыз айылдарынан көп адамдар ошо Фергана менен кадимдей кириш-чыгыш болуп ошол жакта эмгектенип, ал жерде аралашып эле жүргөн да. Ошо Ферганада набайчы болуп жүргөндө карапайым калктын кызыкчылыгын коргоп, революцияга чейин эле ошол кимге жанакындай бир адилетсиз мамиле кылса, ошол Абдыкадыр Орозбеков ошол жердеги сөзү өтүмдүү, өзү лидер катары түз жүргөн, жетекчилик мындай сыпаты бар адам катары ошол карапайым элдин таламын талашып, ошол сиз айтып аткан жанакындай бир профсоюздук уюм сыяктуу элдин таламын талашкан атайын уюмдар түзгөн. Бул 17-жылда Октябрь революциясына чейин Фергана өрөөнүндө кадимгидей аты таанылып калган кадыресе мындай лидерлердин бирөөсүнө айланган ошондон. Октябрь революциясын бул Абдыкадыр Орозбеков аябагандай жакшы маанайда тосуп алган. Себеби ошол карапайым калктын кызыкчылыгын коргойт деген ушундай бир Лениндин декреттерин, чечимдерин, жаңы Совет өкмөтүнүн ушундай бир чечимдерин элге кеңири түшүндүрүүгө, эми биздин жаңы заман келди. Эми мына карапайым калк мындай жыргал заманга жетише турган мезгил келди.
адилетсиз жашоо бүттү деп кадимкидей ушундай кубаныч менен тосуп алган. Ошон үчүн 18-жылы мына агай айткандай бул ошол большевиктер партиясына эң алгачкылардан болуп өткөн. Ана албетте бул Ферган өрөөнүндө жана ошол мезгилде совет бийлиги түзүлгөн мезгилде бул жерде бир чоң бир карама каршылык пайда болгон. Ташкентте түзүлгөн ошол жаңы бийликтин өкүлдөрү жергиликтүү калкты таптакыр өздөрүнө аралаштырган эмес, бийлик өкүлдөрүнө. Ал эми ошондо баарын карап туруп, атайын Кокон шаарында Кокон автономиясы түзүлүп, ага жергиликтүү калктын өкүлдөрү дагы сабаттуу, билимдүү, анан ошол славян калкынын өкүлдөрү дагы катышкан атайын Кокон автономиясы, Кокон өкмөтү түзүлгөн. Ошол Кокон өкмөтү түзүлүп, ал элдин арасында аброю аябай артып, ушундай бир күчтөнүп бара жатканда, Ташкенттеги совет бийлигинин өкүлдөрү бул Кокон автономиясын жок кылып, ошол жерде элге каршы өзүнүн алгачкы кыргындуу саясатын баштаган. Ошондо бул Абдыкадыр Орозбеков бул жерде жана басмачылар менен күрөштү, мындай тигиндей деп айтылат, бирок бул Абдыкадыр Орозбеков көбүнчө элге түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн. Ошол мезгилде мына топ болгон басмачылардын арасында бул кадимкидей өзүнүн жанакындай маузер болсо болот, болбосо жок, арасына барып тартынбастан силер деген адашып атасыңар. Бул жерде жаңылыштык да болуп атат. Бул совет бийлиги карапайым калктын кызыкчылыгын колдойт. Ошон үчүн бул жаңы бийликти колдойлу деп элди жанакындай тынч сүйлөшүүлөр менен көп элди ынандыра алган. Себеби бул сүйлөгөндө да чечен болгон. Анан басмачылар баягындай атайын Абдыкадыр Орозбековдун эскерүүлөрүндө айтылат. Топ болгон эң жердеги басмачылар жанакы Абдыкадыр Орозбековду көргөндө бир чети сыйлаган, экинчи чети сестенип турушчу дейт. Ал кийин Борбордук аткаруу комитетинин, облустук Борбордук аткаруу комитетинин төрагасы болуп турганда дагы жанына болгону бир, жана Трашменко менен жүргөндө жанына бир болгону бир коргоочу деп коелу, ошону алып алып эле кадимкидей ээн талааларды эле барып басмачылардын арасында корбашылар менен дагы ээн жерде жолукса дагы түшүп барып учурашып көптөгөн баягы элдерди тынчтык жашоого үндөгөн өзгөчө инсан болгон. Анан 25-жылы албетте көпчүлүк айрым бир пикирлер дагы болуп кеткен. Абдыкадыр Орозбеков ошол капысынан эле Борбордук аткаруу комитетине шайланып калган киши болгон деген пикирлер айтылып кетет. Бирок тарыхый негизсиз. Бул жөн эле киши жоктугунан, анан бул баягы сабатсыз болгондагы аны коюп алып туруп, Москвадан келген партиялык жанакы чиновниктер каалагандай башкарабыз деп ойлошкон деген ошондой пикирде кээде айтылат. Бирок анын негизи жок. Себеби ошол 1925-жылы март айында болгон 25-31 мартта болгон ошол биринчи уюштуруу жыйында Абдыкадыр Орозбеков ошол жерде эле ынандыра сүйлөгөндүгү менен улам лидерлиги менен ошол жерде өзүн көргөзө билип, анан кимди шайлайбыз дегенде ошол жерде мына Абдыкадыр Орозбековду бир добуштан шайлашкан. Анан ошол 25-жылы мына март айында шайланып атат, а 25-жылы июнь айында эгерде бул коркок болсо, өзүнүн пикирин москвалыктарга мындай түз айта албай турган болсо, анда ошо 25-июнь айында жана 30чылардын атайын каты болгон. Ошо 30чылардын катына биринчи болуп Абдыкадыр Орозбеков да кол койгон. Себеби 30чылар ошол Кара Кыргыз автономиялуу облусуна келген, Москвадан, башка жактан келген жетекчилер жергиликтүү элдин менталитетин туура билбейт, жергиликтүү шартты жакшы билбейт. Бул жерде жанакындай бири-бири менен карама-каршы бөлүп ал да башкара бер деген саясатты жүргүзүп атат. Ошон үчүн мындай саясаттан эртерээк арылтып, азыркы Москвадан таң уланган жетекчилерди эртерээк алмаштырбаса бул жерден иш жакшы жүрбөйт деген жанакы мыкты 30 адамдын арасында, анын ичинде Иманалы Айдарбеков бар, Абдыкерим Сыдыков бар, Жусуп Абдрахмановдор бар, Орозбек Абдыкадыр Орозбеков бар, Арабаевдер бар. Ошолордун арасында тайманбастан өзүнүн пикирин айтып, ошол Сталинге кайрылганда бул да кол койгон. Кийин
кийин ушул 37-жылы негизинен жана буну күнөөлөп партиядан чыгарып, борбордук аткаруу комитеттен кызматтан кетирип аткан жыйындарда дагы анын ушул 30чылардын арасында бар, 30чылардын арасындагы улутчулдардын, 30чылардын арасында туранчылардын арасында ушунун да фамилиясы бар деп негизги күнөөлөгөндөрдүн негизги башкы себептерин бир дагы мына ошондон болуп калган. Ошон үчүн Абдыкадыр Орозбеков бул өзү даяр жетекчилик өзүнүн мыкты сапаттары менен көргөз алгандыгы үчүн 25-жылы ушул Кара Кыргыз автономиялык облусунун борбордук аткаруу комитетинин төрагасы болуп атат. Анын орун басары кийин Жусуп Абдрахманов болуп атат. Кийин ошо Абдыкадыр Орозбековдун жанагы алгачкы буйруктарынын негизинде Жусуп Абдрахманов ошол Совнаркомдун төрагасы болуп атат. Иманалы Айдарбековтар, ошол жердеги Тыныстановтар министрлик, башка кызматтарга коюлуп атат. Мына ошолордун бардыгы бул ошол жетекчи катары кадрды туура тандагандыгы жагынан ошол жерден Абдыкадыр Орозбековдун мыкты сапаттары алгачкы эле иштеген мезгилде дагы көрүнө баштаган. Кошумча теги абдан жакшы информация айтып атат. Кээ бир информациялар мен да билбейт экем. Теги Кыяс Молдокасымович бул чыныгы көп изилденген, өзү издеген тарыхчы. Анан өзү азыркы кызматта ошого мажбурласа керек. Абдан терең изилдептир. Бул киши биринчи бул аткаруу комитетинин төрагасы болуп шайлангандан кийин эл комиссарлар советинде төрагасы болгон. Эки кызматты бирге аткарган. Анан кийин кийин Жусуп Абдрахмановду кийин өз колу менен өзүнүн мыкты абдан чыгаан мыкты жигит экендигин көрүп туруп бирге кеңештирип ал кишини кийин шайланган. 1 жылдын тегерегинде иштешип калды, ушул эки кызматты бириктирип. Анан дагы бир айтып кетчү нерсе, бул кызматка келгенге чейин көп отряддарды жетектеген. Бул кызыл аскерлердин отряддарын жетектеген. Дагы бир эпизод, бир 27-жылдар болсо керек, уже кызматта турганда алайда корбашчылар чогулуп, ызы чуу салып эме кылганда, бул киши жана теги Кыяс Молдокасымович айткандай, өзүнө эч кимди албай, бир 3-4 өзүнүн жардамчыларын алып туруп, корбашчылар менен сүйлөшүүгө барган. Анан ошол жердеги калган отряддын жетекчилери бул кишинин өмүрүнө коркунучтуу болбосун деп, алар түнү менен разведкасы иштеп, кызыл аскерлерди ар жерине коюп, ошол алайда чоң саллашуу болгон. Ошондо да акыркы корбашчылардын бир топ отряддарын жок кылган. Анан жанакы сүйлөшүүгө келем деген корбаш өзү башка жакта турган экен. Кийин аны уже колго түшүрүп, анда макулдашып, көп нерсени баягы тынчтык жолу менен чечкенге аракет кылганда, эми бул кишинин мыктылыгы кызматка келгенге чейин Өзбекстандын лидери болуп жүргөн Акын Бабаев менен тааныш болгон. Ошону менен достошкон. Теги 17-жылга чейин алардын байланышы болгон экен. Кийин бирге иштешип, көп маселелерди бирге карашып, бирге теги позицияларын бекемдеп, Москва менен байланышта бул экөөнүн тең ролу чоң болгон. Бул киши менин оюмча аты көп белгиленбеген менен бул кишинин ролу Кыргызстандын түптөлүшүнө, кыргыз мамлекетинин эмесине абдан чоң. Жана көрсөтүүгө даярданып атканда бир жакшы окуяны четин айттыңыз. Мени абдан кызыктырып калды. Бул эми сиздин чоң атаңызга байланыштуулугу менен кичине тартынып эмес, бул чыныгы ошол жанагы Абдыкадыр Орозбековдун бүтүндөй кыргыз элинин тагдырына, ошонун ичинде бир кыштактын элинин аман калуу же кырылып кетүү тагдырына таасир кылган учурун бир сонун кылып айтып бердиңиз да, ошону айтсаңыз. Бул Абдыкадыр Орозбеков жөнүндө мен кичинекейимден көп уктум да. Себеби мен энем менен чогуу жашап, энеми карап жашап калып, энем ушуну көп айтчу эле. Абдыкадыр Орозбеков менен сенин чоң атаң аябай жакшы мамиледе, жакшы дос болгон деп.
Анан ошол дос болгонун дагы бир белгиси катары ушу Көлдүк айылынын аксакалдары ушу айтып калчу эле, ушу Назилбек деген абабыз бар эле. Бир күнү мектепте ушу 7-8 класста окуп атканда мени кармап алган, сен билесиңби, Молдо Касым акем биздин айылды сактап калган деп калды. Анан кандайча десем, биздин Көлдүк айылынан Жаныбек деген мыкты инсан чыккан. Кийин аны Совет бийлигинде 24-25 жылга чейин Совет бийлиги менен бирге кызматташып, анан соода тармагы боюнча атайын өкүл болуп, Кашкар менен соода иштерин жүргүзгөн өтө мыкты инсан болгон. Кийин ортодогу жанакындай карама-каршылык, ортодогу жанакы бири-бири менен каршылаштыруу Жаныбек казыны буну кийин ушул басмачы деп күнөөлөй баштап, кийин корбашы деп, анан ушу Жаныбек казынын айылы корбашы чыккан, басмачы чыккан айылды тып-тыйпыл жок кылабыз деп, ошо мезгилде атайын чечим чыккан. Себеби басмачылыктардын мезгилинде атайын ошондой буйрук чыккан, кайсы айылдан басмачы чыкса, ошол айылды тып-тыйпыл жок кылгыла, элин кыргыла деген. Биздин ошол Назирбек деген абабыз айтып калчу эле, ошол биздин айылда дейт, жана Салжан Жигитов жазгандай, эки тоонун ортосундагы айыл ошо тоонун кыркаларына бүт аскерлерди койгон дейт. Орустар дейт ал убакта. Анан ошолор баягындай команданы күтүп турушкан дейт. Келип айылды ушу өрттөп, айылдын элин кырганга даяр болуп калган дейт. Анан айылдын эли ушу Абдыкадыр Орозбеков борбордон ушул эң башкы жетекчи өзү келе жатыптыр дегенди угуп, анан чоң атама кайрылыштыр. Чоң атам экөө мандикерликте революцияга чейин эле чогуу иштешип калган экен. Бири-бири менен таанышып, карым-катнашы жакшы экен. Достук. Анан чоң атамы барып сүйлөшүп бер досуң менен. Эми бөөдө биздин айылыбыз кыргынга алынбасын деп. Анан чоң атам ушу келип, ушу аттанып чыгып, анан ушу Көлдүктүн чыга беришинде Какыр деген айыл бар. Ээн талаа болчу ал убакта. Ошол жерде досуна жолугуп, ой, бул айылда мен жашайм. Бардык эле бул жерде басмач эмес, карапайым эл жашайт. Буну кыргынга албайсыңар туура эмес болуп калат. Ошон үчүн сенин колуңда экен, ушуну токтот деп турган досуна кайрылат. Анан ошол өзүнүн досун көрүп, чын эле карапайым, буга чейин деле Абдыкадыр Орозбеков көп айылдарды ошондой кыргынга алгыла дегенде, көп айылдарды ошондой сактап калган учур болгон. Чимиондо, Үч Коргондун тегеректеринде, Алайда бир топ айылдарды ошондой сактап калган. Жок, карапайым эл бөөдө кыргынга калбасын деп. Ошондой эле анан биздин Көлдүктөгү жанакы бүт курчоого алган солдаттардын баардыгын жана кайра артка чакыртып, анан кыргындан сактатып, анан Салжан жигит Жаныбек казы, кой, бөөдө элим кыргынга кабылбасын деп туруп, ошол жердеги Салжан Жигитовдун атасы Жигитти, анан Ташбай деген башкарманы чакырып, мына эми бул жерде мен буга чейин бул Көлдүктүн элин жакшынакай адилеттүү башкарып келдим эле. Эми мындан бияка силер эми адилеттүү башкаргыла. Силер ушу аябай коркуп барыштырды. Жаныбек казы эми бизди кызылдарга кызмат кылат деп, бизди жок кылат деп жанагы Жигит менен Ташбай. Анан ушул кыргындан кийин анан экөөнү чакырып, батасын берип, бышырып койгон тайдын эти менен сыйлап, анан Жаныбек казы ошондой баягындай айкөлдү кылып туруп, баларды таштап, анан мына ат башы арпа өрөөнү менен Кытайга өтүп кеткен да. Мына ошондо Абдыкадыр Орозбековдун ушундай сактап калган чоң атаң өкө жакшы болчу. Кийин чоң атаң улам чакырса, чоң атаң жок, айылымды таштап кетпейм деп, такыр кызматына да башка жагына да барбай коюп, мына чоң атаң айылда калган дегенде бир четин намызданчыбыз. Чоң атам ошондо Абдыкадыр Орозбеков дос экен, барып бир кызматта иштесе, биз эми ошол жакта жашамакпыз деп баягы кыялданчыбыз да. Анан чын эле ушундай бир окуяны биздин айылдын аксакалдары, чоң энем көп айтып берген. Ошон үчүн Абдыкадыр Орозбектин кийинки өмүр таржыманына бир топ кызыгып, ушу кишини кандай киши болгон экен, чоң атам менен дос, мамилелеш, замандаш деп ошого баягы кызыккан да бир чет ошондон деп ойлойм. Туоса дипломат болгондо бул киши. Болбосо кыргын деген, кырып салсын деген айылды келип туруп аман алып калган, бул коркунучтуу болгон ал мезгилде. Сен буйрукту буздуң деп. Эми бийлигинен пайдаланган биринчиден, экинчиден бул киши өзү дипломат болгон, элдин тагдырын түшүнгөн. Мына ошондуктан көп маселени баягы сүйлөшүү жолу менен чечкенге барган да. Ораторлук жагы болгон, анын өзүнүн аты да ошол мезгилде аябай бийик болгон,
Корбашылардын баягы Мадамбектердин баардыгы жүрөгү түшүп баягы тигил башкарат экен, бул башкарат кылдым деп. Анан Фрунзе менен да анча-мынча байланышы болгон экен бул кишинин ошол мезгилде. Бул жөн жерден жанакындай болгон эмес. Айылды кыргандын негизги себеби элдин жүрөгүн үчүн алып, мына туугандарыңа чейин тукум куруткулам деген саясат болса керек. Ошол анча-мынча Корбашылар ошондон да чочуп кой, элим жеримди, айылымды жок кылып жибергенден көрөк мен сыртка чыгып кетейин деп. Или сыртка чыгып кетейин, или колго түшүп берип эле ушу өзүм жаза тартайын дегендей страх күчкө салынса керек да, ормон опуза күчтүү болгон анда. Ошолорду сактап калган. Жанагы биздин эң биринчи өкмөт үйүбүз азыр Маданият министрлиги болуп турган имараттын ушул курулуп калышында, ошонун тез арада ишке берилишинде биринчи өкмөт үйүнүн пайда болушунда Орозбековдун абдан көчөргөн аракети бар деп айтышат. Ошол жөнүндө кабарыңыз барбы? Албетте, ошол мезгилде мына 1924-жылы 14-октябрда Кара Кыргыз автономиялык облусу болуп калганда биринчи Жалал Абад шаары борбор болушун деп чыккан. Бир 18 саатка жакын Жалал Абад шаары борбордо болуп турган. Анан Пишпекте көп мындай курулуштар жакшы экен, байланыш жакшы экен, темир жол келип калыптыр деп анан кайра Бишкек шаарын ошол борбор кылганда, ошондо Бишкекте өкмөт үйү отура турган бир жакшы жер жок болгон. Алгаш 24-жылы Кара Кыргыз автономиялык облус түзүлгөндө анын негизги жетекчилери Ташкентте отурган. Ташкенттен алар мына 25 декабрда көчүп, улам жолдо элдер менен жолугушуп отуруп туруп, ошол 25-жылдын алдында Бишкекке келген. Бишкекте өкмөт үйү, жакшынакай өкмөт үйү жоктугунан ошо жаңы бир бийлик, жаңы бир өкмөттүн үйүн салабыз деп туруп, Абдыкадыр Орозбеков ошол жерде шымаланып, өзү дагы болуп, кийин борбордо капсулага алтын саатын салган дейт. Капсулунда кылым чакырыгы деген атайын жанакындай катты жанакындай капсулга жазып туруп, анан ошо фундаментке кошо курган дейт. Анан азыр биз тарыхчылар кээде кызыгып калабыз. Ошол Абдыкадыр Орозбеков ошо кылым чакырыгы деген ошо өзүнүн капсулга бекитилген катында эмнени жазды болду экен. Ошону бир билип көрсөк жакшы болот эле деп өзүнчө мындай ойлонуп калабыз. Анан Абдыкадыр Орозбековду көпчүлүк айтып атпайбы? Бул жанакы сабатсыз болгон, сабатсыздыгынан улам аны пайдалангысы келген деп. Абдыкадыр Орозбеков ушул Фергана өрөөнүндө ошо мезгилде иштеп жүргөндө эле жанакы араб тилинин кат сабаты жоюлган алгачкы интеллигенттерден болгон. Анан Фергана өрөөнүндө жана жогоруда айтпадыкпы? Орустар, башкалар көп жашагандыктан, өзбектер, татарлар ошол жерде жана өзү интернационалист болгондагы, анан ал жерде жанакындай бытовой турмуштук орус тилин ошол жерде эле сүйлөгөндү үйрөнүп алган. Анан бул жана бул жакта 1928-жылы Кирилл алфавитин өткөндө, ал кадимгидей Кирилл алфавитин үйрөнүп, Москвада атайын докладты орус тилинде жасагандыгы жөнүндө маалымат бар. Анан комиссиянын төрагасы болгон экен. Комиссиянын кыргыз алфавитин андан сырткары киши как раз теги кыргыз автономиясынын конституциясынын жанакы проектинин төрагасы болгон. Активдүү катышкан бул киши өзү. Конституцияны эми албетте теги союздун конституциясына ылайыктап жазылыш керек автономиялык. Тем более биз теги Россия Федерациясынын составында турганбыз. Но комиссиянын төрагасы болуп, непосредственно өзү катышып, өзү ар бир обсуждениясын өзү өткөртүп эме кылган. Баягы сабатсыз бол деген мындай болгон. Бул мына азырга чейин келе жатат. Орус тилин де жакшы сүйлөй албасаң, орус тилин жакшы жаза албасаң эле сени сабатсыз деп чыгарып койгон. Ушундан кыргыздын далай мыкты кадрлары аксап келген. Ал эми бул кишинин жанакы бир кемчилиги бытовой сөздөрдү жакшы сүйлөгөнү менен жана орустарга аралашып жүрүп. Бирок эме болбой калганда теги окпай. Телефон чалып бар экен, ушул угуп коелу. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Мен жүрөгүмдөгү сурам Кazmolda Касым сизге жакшы оюңузду уктум. Чоңатаңыз жөнүндө, Чоңанегиз жөнүндө, анан Жабек каз жөнүндө. Мен Өзгөнөрөнүн Актырек айылынан Акун Бөрбаев. Жабек каз жөнүндө быйыл Өзгөнөрөндө аракет көрүүгө сөз болуп атат. Анан ушул жөнүндө сиз бир дагы
iştekçi, angeme jönünde bizde de jakşı malumatlar var da Cemil Kazı'nın elge olgun kızmat jönünde. Anın buna o haligi görgen gözömözü olgan jönünde ana şu karaksılar jamanatты kılgandığı jönünde şu yönde siz yarı dört televizyondan elge bir malumatlardı derseniz bärinizlerden işinizlerge iyilik kalayım. O zaman kabul olsun. Rahmat. Kийинки чыга турган китептерге жем боло тургандай маалыматтар бар деди о дейт. Рахмат, буюрса Жаныбек Казынын эстелиги ошо орозо бүткөндөн ачылары күтүлүп атат. Анын алдында ушундай бир илимий жыйын болот. Ошондо дагы Жаныбек Казы боюнча кызыктуу маалыматтарды ошол жерде окумуштуулар менен бирге чогуу бөлүшөбүз. Чогуу ошого күбө болосуздар. 24-жылдан 37-жылга чейин ошо Борбордук аткаруу комитетинин төрагасы болуп турган учур ошол 12 жылдын ичинде республикабызда эгин өндүрүү 4 эсе, өнөр жай өндүрүшү 7 эсе, өнөр жай өндүрүшү 4 эсе, ушундай эсе, анан эң кызыктуусу калктын сабаттуулугу 60%дан ашкан экен да. Сөзсүз ушунда биз сөз кылып аткан каармандын, жанагы легендарлуу адамдын эмгеги болуш керек да, андай дейсиз. Сөз түрдө, себеби ошол мезгилдеги Совет бийлигинин алгачкы эле негизги талаптарынын бири туташ сабаттуулукка, сабатсыздыкты жоюу, сабаттуу калкты тарбиялоо болгон. Ал эмес, мына ошол мезгилде жайлоолордо атайын курстар ачылган. Ар бир жерлерде барып тамга таанытып, кадимгидей элдин сабатын ачканга аракет кылган. Анын үстүнө ал убакта ачыгын айтыш керек, биз баягы сабаттуу, интеллигент дегенде эле кат тааныган адамдар, анан ошону сөз түрдө китеп окуган адамдарды айтып келбедикпи буга чейин? Жок, кыргыз эли тубаса интеллигент, тубаса сабаттуу адамдар болгон. Себеби кыргыз эли өзүнүн мекенин, өзүнүн жанакы салт санаасын бүтүндөй ушундай ыйык, ошо тарыхын ыйык туткан өзгөчө ак сөөк калк болгон. Ошол дагы бул жерде жана кат тааныбай эле элди адилет башкарган биздин Эчен деген башчыларыбыз болгон. Курманжан Датка, Алымбек Датка, Шабдан, Орманхан башкаларды айтпай эле. Ошондой инсандарыбыздын көпчүлүгү эле албетте алар кат таанып, анан ошо кат таануу менен эле элди туура жолго башкарган деген мына бир мындай бир туура эмес көз карашта карманып келгенбиз. Ал эми мына Абдыкадыр Орозбеков менен ошол бийликке, ошол мезгилдеги Борбордук аткаруу комитетинде ошол министр болуп иштеген кыргыздын алгачкы саясий элитасынын ошонун бардыгынын арасында жогорку билимдүү адам дээрлик жок болчу. Алар болгону орус тизе мектебинде окуган, анан кийин атайын баягы сабаттуулугун мечит медреселерде окуган, кызыл институттарда кийин 6 айлык 1 жылдык курстарды бүтүргөн. Ошо менен эле мамлекетти эң туура башкарып, мамлекетти жана сиз айткандай эгин болобу, өндүрүш болобу, темир жол болобу, сабатсыздыкты жоюу болобу, билим берүү болобу, көркөм өнөр болобу, маданият болобу, ушулардын бүт бардыгын жанакындай туташ алып кеткенге булар аябагандай мындай жөндөмдүү болгон. Себеби мамлекетти алар башкарууга, мамлекетке күйүп жанып ушундай бир жетекчилик кылган мыкты инсандар келген. СССРдин мезгилинде азыр айтып коеюн деген ой болуп атат. Азыр сабаттуулук жөнүндө сөз болуп калды. СССРдин мезгилинде Кыргызстанда эле эмес. СССР жоюлганга чейин мамлекетти СССР Советтер Союзун башкарган эки эле дипломдуу киши болгон экен. Бул Ленин университетти бүткөн. Экинчи Горбачев болгон экен. А калгандары бийликтин эмесинен пайдаланып, кийин кызматка келгенден кийин заочный анча-мынча диплом алган кишилер болгон. Бул официалдуу факт. Көрдүңүзбү? Мына ошон үчүн бул кишинин дооруна как раз ушундай элден чыккан нукура таланттуу лидерлер башкарган. Мына Жусуп Абдрахмановтар да ал киши орус түземинде окуп, баягы тегинде мындай болгон тилди жакшы билген теги алар мыкты кадрлар болгон, бирге болушкан. Булардын дооруна эң негизгиси жанагы индустриялаштыруу мезгили, анан коллективдештирүү мезгили туура келген. Анан баягы маданий революция мезгили туура келген. Ошо 5 жылдын ичинде болуп көрбөгөндөй жетишкендиктерге жетишкен.
бир эле Кыргызстанда эмес, Советтер Союзу боюнча жетишкен болгон да. Ошон үчүн теги Черчилль Сталинге баа бергенде. Болбосо Сталинди өтө жек көргөн киши болгон. Россияны соко менен келген Россияны теги атом менен таштап кетти де. Атом менен таштап кетти. Бул жөнөкөй болгон эмес. Бүт СССРдин бүт курамындагы өлкөлөрдүн бардыгы мыкты болгон. Канча эселеп жана өзүңүз айтпадыңыз, 2 эсе, 3 эсе деп. 7 эсе бактан өстүрүү, 7 эсе. 10 эселеп өнөр жай продукциясын өндүрүү дагы ушундай бир 6-7 эсе ушундай өскөн экен да. Анан ушинтип жанагы республиканын ушундай жетишкендиктерге жетишинде Кыргыз Республикасы менен Өзбек Республикасынын ортосундагы жылуу мамиленин да таасири болгон. Ошол эки республиканын ортосунда кызматташтыкта Абдыкадыр Орозбековдун салган үлүшү кошумчасы чоң деп айтышат да. Ушул кайсы жагынан көрүнөт? Эми бул жана башында бир сөз кылып кетпедикпи? Акын Бабаев алардын лидери болгон. Бүгүнкү күнгө чейин катуу сыйлайт өзбек калкы, Өзбек Республикасы. Аны менен мунун достук мамилеси болгон. Мына азыр сүрөтү жүрөт, Акын Бабаев өзү чоң киши болгон экен. Акын Бабаев бул киши даже Кыргызстанда чоңоюп, Кыргызстанда биринчи үйлөнгөндө ошо кыргыз бир кызына аны кеңири теги кыяс айтып берер. Каракулжада жашап калып туруп чоңойгон экен. Значит, булар жанакы революцияга чейин эле достошуп, революцияга чейин эле байланыш түзүп, көп маселени бирге чечишкен. Ошон үчүн жылуу маселе ошондон калган. Анын үстүнө бийликтин көпчүлүгү теги Ташкентте болгон, Ташкент аркылуу болгон, баягы Средаж бюро болуп түзүлүп, көп маселелерди бирге чечишкен. Ушул мына Акын Бабаев жөнүндө айтып калбадыкпы? Акын Бабаев менен Абдыкадыр Орозбековдун ушундай мамилеси өтө жакшы болгон. Себеби булар ушул бир өрөөндө жашаган, ушу Фергана өрөөндө жашап туруп эле бири-бирин мурдатан жакшы билген. Анын үстүндө Акын Бабаев кезинде өтө оор турмушту баштан кечирген. Бизде жанакы өзгөндө Жазы дарыясы бар. Жазы дарыясынан бизде Жазы. Ошо Жазы дарыясынан бирөөнүн араба менен жанакындай жүгүн ташып бара жатып, бүт баякы арабасы менен, аты башы менен, жүгү менен агызып кетип, анан ошол жерден ушунчалык баякы көчөдө кайгырып турган учурда Каракылжадан чыккан Абдымомун деген өтө бир адилеттүү бир бий болгон да. Ошо Абдымомун деген бий Акын Бабаевди ошол жерден эмне болду балам десе, бул жерде менин ушул карызга алган, үжөрөгө алган араба менен ичиндеги жүктөрдүн баардыгын мына сууга алдырып ийдим. Эми кантип төлөйм? Кантип ушундан кутулам деп кайгырып отурган жерден кой балам, кайгырба деп туруп Абдымомун бий Каракылжага алып барып, Акын Бабаевди өзүндө 3 жыл ошол өзүндө баласы сыяктуу кармап жүргөн экен. Анан ошо сен бул жакта эми бойдок жүрбө деп ошо Каракылжанын бир кызын алып берген экен. Кийин 3 жылдан өткөндөн кийин Акын Бабаев эми үйүмө кетейин, уруксат бериңиз дегенде, менин эшигим дайыма ачык, кайсы мезгилде болбосун менин үйүмө кел деп туруп анан буну аттап, тондоп, боз үй менен, бүт темеректер менен арабага жүктөп туруп анан Акын Бабаевди узаткан экен. Мына 25 жылдан баштап бул Өзбекстандын борбордук аткаруу комитетинин төрагасы болсо, бул Кыргызстандын борбордук аткаруу комитетинин төрагасы болуп атат. Анан ушул жерде кээде ушундай бир пикирлер аттуу баштуу адамдардын эле эмгектеринде жазылып калып атат. Экөө өтө жакын дос болчу дагы, анан буга ушундай бир чайлашып, чайканада отуруп эле, анан азыркы жанакы Кыргыздын бир топ жерин, өзгөчө өтө мыкты жанакы жерин, кадам жайдагы жерин берип койгон деген сөз дагы чыгарып ийишпеди. Бирок Абдыкадыр Орозбеков чегара маселесин ошол мезгилде 25-жылга чейин эле көп чегара маселеси чечилип калган. Чегара маселесин чечүүдө 24-жылы башталган, 25-жылга чейин чечилген. И ошол жерде Иманалы Айдарбеков менен Жусуп Абдрахманов ошого негизги кыргыз өкмөтү тарабынан ошолор жооптуу болгон, кыргыз бийлиги тарабынан. Анан Абдинаби Назаров деген биздин бир тарыхчыбыз ошол архивдик булактардан карап, кандайча кадам жайдын жанакы курорттук жери,
Farkatты өткөн. Ошо жер кандай өткөргөнүн, ошо жердин архивдик маалыматтардан тапкан алып чыкканда дагы эч кандай Абдыкадыр Орозбековго тиешеси жоктугун, экөөнүн достугуна байланыштуу ал жер берилбегендиги ал архивдик булактарда да көргөзүлүп турат. Анан Абдыкадыр Орозбеков өзү өтө таза болгон. Андай баякы Жусуп Абдырахманов менен күндөлүгүн бүт ошо Абдыкадыр Орозбеков жөнүндө жазган жери бар бекен десем, көп жетекчилерди аябай жана тилдеп, булар мамлекетке күйбөйт, булар деген өз оюн мындайынан тартынбай айта албайт. Анан ушундай деп баягы сыпаттап тилдеген көптөгөн жетекчилери жазган. Бирок Абдыкадыр Орозбеков жөнүндө бир дагы жеринде мындай акарат сөздү келтирген эмес. Дайыма аксакал деп урматтап сыйлап, бири-бири менен жанакындай эри шаркак иштеген. Аябай ынтымакта иштеген. Ошон үчүн мына Жусуп Абдырахманов жанакы Ысык көлдөгү эгиндерди жалпы фондко төгүп тияка кетириш керек дегенде Абдыкадыр Орозбеков Жусуп Абдырахмановдун жанакы чечимин, идеясын колдогон. Биздин өзүбүздүн элибиз ачка турганда ал союздук фондко биз эмне себептен эгинди беришибиз керек деп эгиндин баарын төктүрүп коюшкан. Ошондон Кыргызстанда, Казакстандагыдай, Украинадагыдай ачарчылык болгон эмес. 33 жылдардагы. Мына Жусуп Абдырахманов менен ошол Абдыкадыр Орозбековдун ушундай чечкиндүү аракети мына ошо элинде сактап калган. Ошондой, анан бул өтө таза болгон дегеним, Москвадагы чоң бир жыйынга, 28-жылдары чоң жыйынга барарда, кийерге таза бүтүн кийими жок болуп калып, карыз кубалап, кийимдерин жаңыртып сатып алып, анан ошо кийим менен Москвага барган. Эми элестеткөрүлө, Борбордук аткаруу комитетинин төрагасы өзүнүн жанакы жаңы кийими жоктугу эмнен түшүндүрөт? Булар жанакы мамлекетти гана ойлогон мыкты инсандар болгон да. Эми Морекинде сөздүн аягы деле ушул сөздүн аягынын улуу эле ушул болуп калды окшойт. Өзү жөнүндө көп сөз кылабыз да, үй бүлөсү жөнүндө сөз кылбайбыз. Бул киши кандай үйлөнгөн, канча балалуу болгон, кийин ошол балдардын тагдыры жөнүндө билгендер, жазгандар барбы? Албетте, Абдыкадыр Орозбеков жанакы 37-жылы партиядан чыгарылып, Борбордук аткаруу комитеттен иштен айдалып аткан мезгилде, анын үй бүлөсү жөнүндө дагы өтө катуу ойлонгон. Өзүнүн жанакы кызын, уулдарын тез аранын ичинде ошол Акмабаевка качып, ошо жакка баргыла. Мени жакында камайт. Камаганда тез аранын ичинде ошо жакка чыккыла деген. Ошонун жанакы уулу, ошонун жанакы урпактары, ошо доосу Акмабаевдин колуна барып, кийин гана бул жакка келишкен. Көбүнчө Ташкенттен. Анан өзүнүн Өзбекстанда жашап жүрүп, кийин келишкен. Анын урпактары бүгүнкү күндө мына Кадамжайда жашайт. Канча баласы болгон? Ошонун бир баласы жөнүндө айтылат, анан ошо кыздар да жөнүндө өзгөрүш деген бир баласы жөнүндө айтылат. Ал киши деле 90га жакындап калса керек. Бир конференцияга келип туруп катышып сүйлөп кеткен. Баягы орусча тили негизги тили, анан өзбекче аралаштырып, анткени ошо теги бул киши үй бүлөсүнө да куугунтук болгондо Өзбекстанда жашаганга мажбур болушкан да булар. Тилекке каршы бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып калды. Эң бир кызыктуу, эң бир маанилүү, анан кийин эл үчүн баалуу дагы сонун маегиңиздер болду. Келип маек куруп бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Бул инсанды ушинтип эскерип отурганыбыздын өзү келечек урпактар үчүн чоң жакшы сабак болуш керек. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер учур маселеси көрсөтүүсүнүн дагы бир чыгарылышын көрдүңүздөр. Биздин бул маекте мейман болуп белгилүү тарыхчы Молдо Касымов Кыяз Сатарович, ошондой эле белгилүү мамлекеттик коомдук ишмер тарыхчы Досбол Нур уулу аксакалдар болушту. Кайрадан ушундай маекте жолугушканча сак саламатта болуңуздар, баарыңыздарга бак бачылык тилейбиз.